Саламатсызбы, Айгүл Акматбековна? Саламатсызбы, Марипа Мукамедовна. Сиз өзүңүздү представлять этип сразу. Мен Жалал Абад областынын Теңтөө району Базар Коргон району боюнча Кадыркулова Айгүл Акматбековна болуп эсептелинем. Урматтуу мекендештер, мен кыргыз элин быйылкы жылы президентибиз Ажообуз белгилеп кеткендей санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы белгилеп, биздин төрайымыбыз Марипа Мукамедовна эл эт көйгөйүнүн төрайымы белгилеп кеткендей, эне бала укугун коргоо боюнча энелик капитал 300 000 жана ар бир балага 5 000 сомдон пособие жөлөк пул берүү боюнча биз үй бүлөлүк баалуулукту сактап калуу максатында дубанын ичинде жумуштарды аткарып келдик. Facebook, YouTube, Telegram'dan öz ойлорубузду видео протокол менен жасап, эл ичинде иштеп, ар бир энеге, эне аталарыбызга өз ойлорунун үндөрүн кошууга, мыйзамга кол коюп берүүсүн талап кылып, ошолордун үнүн жеткизгенге аракетибизди жасап, жумушту иштеп келдик. Ошонусу менен биргеликте биздин коомдук бирикме мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын жана энелердин укуктары жана өкмөт тарабынан каржылоо, бул мүмкүнчүлүгү чектелгендердин биздин ушул коомдо аз пенсия алууда ошол жөнүндө дагы алардын үнүн жеткирүүгө менин сунушталган, көп ата-энелер суранган. Ошонун негизинде мен ошол мүмкүнчүлүгү чектелгендердин дагы үнүн угузуп коюуну туура чечтим. Себеби дегенде ошол 1800 сом менен алып аткан инсан, мүмкүнчүлүгү чектелген бала же жаран дарысына да жетпейт, памперсине да жетпейт. Мындайынча айтканда, толук кандуу ошол мамлекет тараптан ошол нерсе жетпей аткандыгына көзүбүз туюп жетти. Айгүл Акматбековна, сиз сентябрь айынан баштап ошо жалаң мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар боюнча жана документ боюнча иштедиңиз. Андан кийин 24-нөн тапшырып бергенден кийин сиздин жумуштарыңыз жалаң ушул Базар Коргон району боюнча, андан тышкары мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын жана гепатит боюнча жумуштарды алып бардыңыз. Сиз подробно чөткө ушул 2 айдын ичинде кандай жумуштарды аткардыңыз, канча кишиге жардам бердиңиз? Негизгиси биздин ошо эл эт көйгөй коомдук бирикменин максаты жана өзүңүздүн толук оюңузду ушул бир эме менен айтып кетсеңиз. Мен ушул документтерди тапшыргандан кийин ушул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар боюнча иштедим жана өзүм ошол мүмкүнчүлүгү чектелгендердин катарына киргендигимдин себебинен ушул биздин эл эт көйгөйүндө бизге катталган мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар менен да иштештим. Гепатит 7 дубан боюнча гепатит оорусу менен ооругандар менен иштештим. Андан сырткары ушул жөлөк пул боюнча дагы жумуш иштедим. Мен айтып кетет элем, ушул биринчи ушул гепатит А, Б, Д, С, Е менен ооругандар боюнча айтып кетейин. Себеби мен өзүмдүн башыман 15 жылдан бери өткөн үчүн ошол тармактын биздин ичип аткан дарыларыбыз аябай кымбат. Болуп аткан операцияларыбыз Кыргызстан элинде, өкмөтүндө боло албагандыгы, дарыларыбыздын бардыгы сырттан келип аткандыгы жана биздин аз суммадагы ошол жөлөк пенсиябыз. Анан ошол жөнүндө биз кеңешип туруп, ушу карапайым эл эт көйгөйүнүн арты менен бир өзүбүзгө 7 дубанды бириктирген бир группа ачтык дагы, бири-бирибизден ошол жардамга келип, ким дарыны каяктан алып атат, кайсы баада алып атат, кандай кылып алып атат, жана ортодо баягы мигранттардын арты менен жана ошондой эле элдин акчасы менен өкмөттөн эч кандай жардам жок болгондугунун себебинен Индия жергесине барып пересадка жасатып, боорулорун алмаштырып келген жарандар менен иштедик. Экинчиден, ошол эл эт көйгөйүнүн жамааты менен биз Базар Коргон районунун акимиятына барып, аяктагы мүмкүнчүлүгү чектелгендер менен жолугушуп, ошол жердеги элдин көйгөйлөрүн угуп,
ал жерде талкуу жүргүзүп, акимибиз менен жана ушул соц защитанын тегерегиндеги иштеген соц кызматкерлери менен дагы. Айгүл Акбековна, могу сиз айтып атпайсызбы, тиги базар боргонго бардым, акимге жолуктум, ошо отделдин начальниктери менен да сүйлөштүк. Натыйжа болдубу, жыйынтык болдубу? Жок, болбогонунун себебине мына азыркы кезде ушул Айбек биздин акимибиз өзү кабыл алып, ошол жерде кандай убадаларды берсе, ошол убаданын артынан чыкпагандыгын кесепетинен ушул жумуш ордунан четтетилди. Четтетилди. Азыркы учурда эме Айгүл Акматбековна, негизгиси сиз могу өзүңүздүн оюңузду толук камдуу жеткирдиңиз деп ойлойм. Анткени биздики билесиз да 6 мүнөт, 5 мүнөт, 4 мүнөткө чейин. Азыркы учурда дагы бир кичинекей эме тартатпашым керек. Ошон үчүн эме оюңузду жыйынтыктаганга аракеттериңиз дагы. Рахмат.